Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын катталуучулары. Негизи эле бая күнү Instagram'дан орус тилинде бир түз эфир өткөргөм да. Анда ойдо деле жок болчу, ошо кечки маал короого чыгып алып, анан бир окуяны айтып берейин деп айтып бергем орус тилинде. Кээ бирөөлөр кайрылды, ошол кыргыз тилинде түшүндүрүп берип койсоңуз жакшы болот эле, анткени өтө бир маанилүү теманы айттыңыз деп калышты да. Ал темада мен бир байкенин историясын, өткөн окуясын айтып бергем. Анан психология жөнүндө бир аз сөз кылгам да. Эң маанилүү суроо ошо эмне үчүн көп адамдар аракет кылат, бирок результат жок. То есть өтө мындай эртеден кечке чейин иштейт, мындай сөзүнө турат, мамиле элдерге кылган мамилеси деле жакшы, бирок ушул результат аз да. Эмнеге дегенде көп адамдар приличный болом деп маска кийип жашашат экен да. Приличный деген эмне? Ошо бардыгына удобный, туугандарыңа удобныйсың, досторуңа удобныйсың, коллегаларга удобныйсың, балдарыңа удобныйсың, аялыңа удобныйсың же күйөөңө удобныйсың. Иши кылып, бардыгына эле удобный болуп, алардын муктаждыктарын аткарып жүргөн адам да көп элечи. Мисалы үчүн жумушка барса, жумушта болуп аткан нерсе жакпайт. То, что просто бюрократия кылып атасың, элдин маселесин чечкен жоксуң, бир кагазды бир столдон алып экинчи кагазга жылдырып атасың эртеден кечке чейин. Ушинтип көп туура эмес болуп атканын көрүп атасың, бирок аны айтпайсың. Же болбосо башка бир адам сага туура эмес мамиле жасап атат, андан да коркуп же уялып, же кой ага сүйлөбөш керек, ал мындай болуп калат, тигиндей болуп калат, же ал менден улуураак, же ал болсо тигиндей деп бул кылып аткан ишиң туура эмес деп айта албай эле жүрө бересиз да. Анан ошондо эмне болуп атат? Сиз приличный адам болгуңуз келип атат да. Приличный деген сөздү сиз разбирать этип казып көрсөңүз, приличине деген сөздү билдирет, маанини билдирет да. Личина деген эмне? Личина деген маска. Ошондо при маске. Приличный означает при маске. То есть бардыгын ой пикирине жакшы көрүнөм, приличный көрүнөм деп туруп, анан эмоциянын баарын как она есть чыгарбай жута бересиз да эмоциялардычы. То есть жаман, жакпаган бүт эмоцияларды чыгарбай эле жута бересиз. И в результате эмне болот? Либо психологическая болезнь, либо физическая болезнь. То есть дарт оорулар пайда болот, же болбосо психика жактан туура эмес нарушениялар башталат. Анан депрессия, стресс, баш оору дегендин баары ошо жактан чыгат да. Анан акчаны дагы эч качан сиз приличный болсоңуз көп таба албайсыз. Бүт ийгиликтүү, звезда, атактан, акчага жеткен адамдар кандай адамдар? Алар эмоциясын чыгарып жашайт да. То есть ырдайбы, актер болобу же бизнесмен болуп жашайбы? То есть алар мени ушинтип коюшат, тигинтип коюшат дегенден уже коркпойт дагы. И өзүнүн эмоциясын чыгарып, жана бала мүнөз болуп 100% жашоодон рахат алып жашайт. Ката кылсам деле мейли ката кылдым, бирок бул менин катам деп ушундай адамдар да. Ошондой эмоциясын чыгарып жашаган адамдар акчаны көбүрөөк табат экен дагы, ийгиликке да батыраак жетет экен, аябай чоң атактанга жете алат экен да. Мисалы үчүн сиз театрга барсаңыз, мына кыргыздар драм театрга бардыңыз же русский драм театрга бардыңыз, сиз акчаны эмне үчүн төлөп атасыз? Актерлордун эмоциясын көрүш үчүн төлөп атасыз да. Анан актерлор эмоцияны көрсөтпөй эле баары приличный болуп алса, эмоция чыкпаса, сиз анда канааттандырат беле ошол актерлордун оюну? Сиз билеттиме, акчамды кайра бер деп айтмаксыз да. Эми булар актерлор ролду ойноп, ошо эмоционалдуу түрдө ролду ойногон үчүн сиз акча төлөп атасыз, элдер акча төлөп атат. Эми бул мини жашоо да, то есть жанагы сахнанын үстүнө чыгып алып ойноп атат. Бул жашоо ошондой эле сахна, ар бир адамга өзүнүн ролун берген да. Бирок сиз өзүңүздүн ролуңузду ойнобой аткан үчүн сизде акча жок. Кыйналып жашайсыз. Жакпаган нерсени жасап атасыз. Ошондуктан акчаңыз да жок, кыйналып атасыз да. Негизи эле 80% ийгилик бул психологияга көз каранды. Калган 20% бул 5% тажрыйба, 5% билим, 5% капитал акча,
И 5% калган ресурстарда связи, там энергия, время жана башка. Вот ошон үчүн 80% психологияга көз каранды. Канчалык деңгээлде өзүңө ишенесиң, өзүңдүн жашооңду реалдуу түрдө жашайсың, башка бирөөнүн сын пикиринен коркпой. Канчалык деңгээлде өзүңдүн үнүңдү чыгарып атасың, канчалык деңгээлде жагат жакпайт ошону билдирип атасың. Мына ушунун баарынан сиздин ийгилигиңиз көз каранды. А сиз кандай экенсиз, сиздин мээңизде кандай барьерлер бар, сиз аны өзүңүз жалгыз түшүнө албайт экенсиз. Ал ошол эле хирург өзүн операция кыла албайт да. Ошон үчүн анан сизге специалист, эксперттер керек экен да. Мына мен 2008-жылдан баштап кандай деген адамдар менен иштедим да. 3 жаштан баштап 75 жашка чейин ар кандай социальный статус, ар кандай проблемалар, бардыгы эле ошол эң маңызды основной проблемасы бүт эле психологиянын чыгып келет да. Кече жакында дагы бир байке менен жолугуп сүйлөшүп иштештик. Ошол тоже ийгиликке жетип баратып эле, кайра жок. Даражага жетип, акчага жетип эле, кайра эле жок. Эмне десе бүт ошол ата энесинин мамилесинен болуптур да. Аны касып чыгып, далилдеп бердик, анан кадимкидей жашоосу оңолуп баштады. Урматтуу көрүүчүм, эгерде сиздер эксперт, жеке ишкер, бизнесмен же соодагер болсоңуздар, бул сунуш сиздер үчүн. Азыркы жасап аткан товар услугаңыздын оборотун 2 эсеге көбөйтөм, доход, прибыльди эң аз дегенде эле 50%га жогорулатам десеңиздер, анда менин 5 айлык онлайн курсум сиздер үчүн. Сиз товар услугаңызды аныктап, кайсы кардарга сунушташым керек, уникалдуу сунушту мыкты түзүп, дал ошол кардарларга туура сунуштап, оборотуңузду көбөйткүңүз келсе, анда сиздер үчүн 5 айлык онлайн курсту сунуштайм. 15 жылдын ичинде тандалып атып, элдер менен кайтарым байланыш менен иштеп атып, абдан сонун тандалган 50 видео сабактан турган 5 айлык онлайн курс түзүлгөн. 1000 адамдар бул курсту окуп, кадимкидей жашоосун жакшы тарапка оңдоп, көз карашын кеңейтип, жан дүйнөсүн байытып, жасап аткан ишин мыкты деңгээлге чыгара алды. Эгерде отзывдар менен таанышам десеңиздер, Instagram баракча Исмаилов Ч дегенге өтүп, жана тегерекчелерде отзыв 1 дегенде окуп чыксаңыздар, бардыгыңыздар көрө аласыздар. Эгерде ушул 5 айлык онлайн курсту алып окусаңыздар, сиздерге дагы мыкты белектерим бар. 5 кагаз китеп түрүндө китептерим белекке берилет. 300дөн ашык жабык эң пайдалуу видео сабактарга доступ ачылат. Андан сырткары мен менен жекеме-жеке офлайн бир консультация алганга мүмкүнчүлүгүңөр болот. Андан сырткары 9 видео сабактан турган өзүңө ишен деген видео курс дагы сиздерге белекке берилет. Эң жакшысы бул 5 айлык онлайн курс жеке болот. Ар бир сабактын аягында суроолор болот. Сиздер аларга жооп берип мага жөнөтөсүздөр. Мен текшерип сиздерге кайтарым байланыш берем. Анда эмесе ушул жашоо турмушуңузду бир аз да болсо жакшыртайын, өсөйүн, өнүгөйүн, ийгилик жаратайын десеңиздер, ушул 5 айлык онлайн курс сиздер үчүн. Ушул курстан жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар. Контакттарды описаниясына тиркеп койдук.